Достор, колдон келишинче бөлүшкүлөйм. Саясий кырдаалга түздөн түз кийлигишпесе болбой калды. Жакында азыр көп саясатчылар менен, активисттер менен, патриотмун деген уул кыздар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Жаңы кыймыл түптөгөн табыз азырчы. Ушу адилетсиздикке мынакей жакында эле Болот Темиров, Болот Назаровдун видеосун көрүп аябай нааразы болуп аттык элек. Эми мени да чыгарыптыр тиякачы. Эч бир далил жок. Уят нерсе да негизичи. Анан Камчыбек Ташиевдин инисин дагы тиги мандатын таптырып алам деп эле айтылган ок, айтылган сөз атылган ок деп коет. Көрдүңөрбү? Аткарган жок, бүгүн мандатын тапшырып берет деген. Берген жок. Жалган сүйлөй беришет. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн да мага бир ролик чыгарыптыр, көрсөтүп мен силерге бөлүшүп койдум. Азыр могу прямой эфирден кийин дагы комментариясына жазып коем. Өтө ыплас, киндиктен ылдый, дээри, деңгээли ошо. Көп кишиге айтсам ишенбей болгон деңгээли ошо. Болду, ошо деңгээлден кетпейт. Бечара бир акындын аркасынан койт, бечара бир журналисттин аркасынан койт. Бечара бир кичинекей депутат кыздын аркасынан койт. Булардын деңгээли ошо болуп калды. Министр МВД менен ГКМБнынчы. Албетте булардын кылып аткандары өзлөрү жооп берет. Бирок саясий кырдаал элди иренжитип атат аябайчы. Мен ушу Кыргызстанда 3 революция болду, ошо 3-ü биринчи эмес, 3-үнчүсүнө аябай катышкам. Бүт кийин убакыт келгенде дагы айтып, айтылбаган нерселер бар, ошолорду айтып, элге маалымат беребиз. Бирок азыр айтып атпайбы, 3-үncү күчтөр чагымчыл эмес. Эл өзү эле чыгат. Эл өзү эле чыгат да. Эл ушу эң эле башында айткам, 2020 4-5 октябрь болгондон кийин азыркы бийлик эки нерседен эле жаңылбаса иш оңунан чыгат. Биринчи саясий кадровый маселелер, туура кадрларды койсо, экинчиси баа саясаты деп. Кымбатчылык азыр мындан да кымбатчылык боло баштайт. Мындан дагы дефицит продукты боло баштайт. Анткени деген саясат дүйнөдөгү кризис ошого апартат. Ошондуктан мынакей көчөкү Орто Азиядагы болгон электроэнергия тармагында болгон коллапсты көрдүңөр. Министерство энергетика туура жана мыкты чыгарып кетти да. Тил майдан, ассаламу алейкум бауырым. Ошонун эмгеги азыр Атамбаевдин убагында ошо какшап атса, билем, түшүнбөгөн убактар болот да. Айтып атса түшүнгөн эмеспиз. Энергетикалык шакекчеден чыгыш керек деп. Ошол кишинин кадыры, ошол кишинин чечкиндүүсү менен чыгып кетти мынакей. Ошон үчүн ал кишиге да жеке рахмат, ошо Атамбаевга дагы. Анан Атамбаевдин дагы рейтинги азыр данный момент көтөрүлүп атат. Кой десеңер дагы, болбойт десеңер дагы, баары бир Атамбаевдин салыштырмалуу 5 президент менен азыр кадыры көтөрүлүп атат. Ошондуктан МВД менен министрге жана Ташиевке кайрылам, силер отставкага кетишиңер керек. Сөзсүз кетишиңер керек. Анткени деген силер деген ушунчалык кыргыз элин мал деп ойлойсуңарбы, билбейм. Жакын арада кетпесиңер болбойт. Канакей, силерге азыр душман мынакей чүй ынтымагынын балдарын камадыңар. Именно ГКМБга кайрылып атам да. Бир альянспы, андан кийин Атамбаевдин альянсы бар, экиби. Андан кийин убактылуу өкмөткө дагы туура эмес мамиле кылыңар, 3пү.
Андан кийин дагы тегеректей көп адилетсиз иштерге баратканыңар менен көп азыр каршы турган саясат өзүнүн майданы ожот. Силерге минуска иштеп атат, урматтуу Ташиев. Ошон үчүн кадырыңыз барда, баркыңыз барда кетиңиз. Мынакей сиз эркекмин, саясатта бир эле Ташиев болот дедиңиз. Анакей бүгүн илиңиздин тарапташтары чыгып алып, Ташиев, Шайырбек калсын деп, бул деген өтө ыплас. Значит, семьяда сиздин авторитетиңиз жок да. Үй бүлөдө, мисалы үчүн, мен үйдүн улусумун, айткандай, кылгандай коям. Сиз Леген Кыргызстанга айтып алдыңыз дагы, Кыргызстандын арасында авторитетиңиз жок экенин белгиси. Бүгүн мына мандатын тапшырып берет дегенсиз. Жок, тапшырылган жок. Ошон үчүн сиз мамлекет эмес, бир орган эмес, үй бүлөдө кадырыңыз жок, авторитетиңиз жок. Эмне деген, мисалы үчүн, саясатчыларды камап, паракор деп, кадыр баркына шек келтирип, кайра чыгарып атасыңар. Эң ар жагы 1 миллион, 2 миллион доллар алып, анын баарын кыргыз эл билбейт дейсиңер. Баарын айдан ачык, силер кимден бизнесин тартып алып, рейдерский иш кылып атасыңар, анын баарын менен баарыбыз мамиле кармап атабыз. Эмне себептен мындай? Мен деген кыргыздын уул кыздары тышка чыгып кетти, үй бүлөсүн көчүрүп кетти. Ким себепкер? Силер себепкерсиңер. Камчыбек Ташиевич. Бардыгынын бүт бизнесмендердин бизнесин тартып алып атасыңар. Паракор деп кимди камадыңар мына? Бир процессти мага далил кылып койгулачы мына. Бул Баланча деген паракорду кармадык, сот иши ачты, түрмөгө камалдык. Жок, баарынан отметка алып, мындайча айтканда параңарды алып кое берип атасыңар. Бул өтө ыплас нерсе. Ошон үчүн жалпы кыргыз элине кайрылам. Азыртадан өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтып, дагы мындан дагы ары далил менен айтканга аракет кылалы. Менде көптөгөн далил компроматтарды чогултуп азыр алып келип берип атышат. Баарын чогултуп, эл өзү ачкачылыктан айтып атпайбы, митингге дагы кандай бир кадам, саясий кадамга эл өзү чыгат. Бирок ошо дозаларын билебиз. Кайсы убакта чыгарыш керек, кайсы убакта кайсы теманы саясатка ылайыкташтырып айтыш керек. Ошон үчүн мен бүгүнкү кайрылуум, кыргыз элим, мени каралап бир ролик жасап чыгарышыптыр. Ошондой чыгарган бул өтө ыплас нерсе. Кыргыздын мен өтө жагымсыз нерсе. Ошон үчүн мунун баарын тыйып кылып койсо болмок. Мен буга чейин айткам. Буга чейин айтып, саясий кырдаал кандай болоорун айтканбыз. Мынакей азыр күндөн күнгө бийликке болгон, өкмөткө болгон ишеним кетип баратат. Мынакей Акылбек Жапаровду да кетсин деп айтып атабыз. Акылбек Жапаровдун налоговый кодексин мынакей Садыр Жапаров кол коюп салды. Значит, эл менен эсептешпейм мен, элиңерди эчтекесин дагы карап да койбойм деди. Мен Дордой, Ош базар, бүт каяк болбосун баары чыгып, жалынып, жалбарып айтып атат, бизге тийбегилечи деп. Кыргыз мамлекетине, элинечи, силердин миллион, миллиард Асман деген шаарыңар, атомный электростанцияңар, машина заводуңар кереги жок. Кыргыз элине 5-6 эле нерсе керек. Ошо силердин аткаруу бийлик жасаш керек да, 3 бийлик бутагы бар да бул. Аткаруу бийлиги, сот, анан парламент. 5-6 эле нерсе кыргыз элине. Жакшы жол, жарык, энергетика, жашылдандыруу, тазалык, таза суу. Ошонун негизинде эле керек элге. Жок нерсени, колуңардан келбеген нерсени обещать этип, элдин баарын ренжитип атасыңар. Ошондуктан мен бүгүнкү кайрылганым, урматтуу кыргызстандыктар, ар бир, мисалы үчүн, ар бир биздин конституцияда конкретно ак кагазга кара тамгалар менен жазылып турат. Менин жеке жашоом, жеке СМС жазышкандарым, үйүмдөгү бүт болуп аткан ал менин жеке менчик, өзүмдүн мындайча айтканда байлыгым. Аяка кирип келип, жанагыдай жашыруун камераларды коюп, бир жерден жазып алып чыгарган бул уже менин
жарандык укугун тебелеп атасыңар. Коргоо эмес, наоборот, мыйзам бузуп атасыңар. Бул Конституцияда конкретно жазылып турат. Ошон үчүн Конституцияны карап иш алып баргандан көрүп, мындайча айтканда жанагыдай арам иш, арам оюңар. Эми бул ошо ГКМБ менен МВДнын кылган ошо деңгээли болду. Мындан ары деңгээли өсө албайт. Айтып атпайм, анткени деген дүйнөдөчү мисалы жөөттөрдүн жанагы, мен мисалы үчүн ал мамлекетти признавать этпейм, жөөттөрдүн Израиль деген өзлөрүнүн мындай жасап алган өлкөсү бар. Ошонун эми угуп атабы? Жакшы эле угулуп атабы бул жерде? Таш телефонду без звукового. Ар бир жаранын сактайт. Мынакей былтыр ковид учурунда деген Туркияда ооруп аткан Болот Назаровду толугу менен колдойм. Болот Назаров шымын чечип алып ырдайбы, тамеки чегип алып ырдайбы, айырмасы жок. Анткени ал акыйкатты айтып атат. Болот Назаров могу бийликтеги илгерки Токтогул Сатылгановдун ордун ээлеп айтып атат, кандай болбогон күнү дагы. Ошондуктан Туркияда бир ооруган жаранын самолет менен ташып кетти. Мынакей Чечнянын президенти биякта калган сел саягын алып кетип атат. Биздики эмне кылып атат? Биздики коркобой, наоборот, бүт уят кылып атат. Болот Назаров тууралуу айтып атпайсызбы? Средний Азияга уят кылды да акын деген бул менин түшүнүгүмдө, эми тарыхты жакшы билгендер бар, алар өзлөрүнүн оюн пикирин айтар. Акын деген бул бизге чейинки журналисттердин вазипасын көтөрүп келаткан инсандар. Журналистика чыга электе, активист дегендер чыга электе. Ошого чейинки эски бул кыргыздын каадасын, салтындагы эң орду өйдө жакта турган акындар эле да. Анан акынды ушунчалык дүйнөгө уят кылып чыгарганы, буякта наркоман деген башка, наша чеккен башка бир тууган. Ошон үчүн бирдекени сураарда тактап алып билсеңер, ал нашаны деген Кыргызстанда сурап жакшылап көрсөң, канча киши аны чегип көргөн экен. Ошон үчүн деген биздин ар бир жаранды коргобой, булар уят кылып атат. Атайын жасалма роликтери жасап, андан эмне тапты ал, мыйзам бузуп атабы? Мисалы үчүн бизде мыйзам жок да, бирөө ошондой иш кылып атканда, ал деген алда жалган, мен ишенбейм ал чегип аткан, ал жөн эле жасап коюшту. Ошондуктан ар бир жаранды коргогондон көрө кордоп атат ГКМБ, МВД менен биригип алып. Мен деген баардык кыргызстандыктарды толугу менен азыр Болот Назаров менен Болот Темировду колдоп, жанагыда кичинекей кыз мандатын тартып алышпадыбы, аны да колдош керек. Бүт чириген система өзгөрмөйүнчө биздин жашоо өзгөрбөйт, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн колубуздан келишинче өзүбүз ынтымактуу бололук. Бүт азыркы каралап, негизсиз айыптап аткандардын баарын соцсеттерде чыгып таратып атпайбы? Бул адамдын, жарандын, мисалы үчүн Болот Темиров менен Болот Назаровдун мыйзамсыз иш аракеттери кылган үчүн сотко берсе болот. Ошондуктан мекендештер ар бир нерсени кылдаттык менен карап, силерде таразалаганды белгилем. Мага бүгүн бирөө айтат, эмнеге сиз антип атасыз, каршы чыгып атасыз? Эми адилетсиз болуп атса каршы чыгасың да, аны да жутуп коюп отура бересиң. Кылып аткан иштерин көрүп. Бизде азыр Кыргызстанда мынакей могу жерде 171 киши көрүп атасыңар. Айткылачы, азыр ушундай состоянияда турат адамдар. Кээ бирөө балдарын мектепке проезд жол акысын таппай атат. Кээ бирөө эт эмес нанга тыйын таппай атат. Туурабы? Элдин акыбалы кандай оор. Мынакей биз деген могу шайлоодо бир мандаттуу 36-округтан талапкерлигибизди койдук. Элдин акыбалы оор, аябай эле оор.
социалдык уровень вообще ылдый түшүп кеткен. Ошондуктан азыр айтып атса айтып атпай биз өнүгүп атабыз. Өнүкпөй элебиз, чөгүп баратабыз. Туңгуйукка баратабыз. Саясий кырдаал мисалы үчүн Америка менен орустардын тиреши болуп атат. Аны эч ким геополитикага эч ким көңүл бурбай эле өтө кырдаал болуп эми бул да мындан да чыгып кетет албетте, мындай жанагындай локальный согуштар чыкпайт, бирок мындай азыркы дүйнөдөгү саясат геополитикада аябай оор турат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, дагы бир жолу айтам, мындай каралап, жалажап, далилсиз бирөөнүн жанагы шейшебин аңтарып кирген бул уят нерсе. Анан мен могу ГКМБнын менде да тааныш бир 30-тай ГКМБда иштеген инилер, агаларым бар, досторум. Ошолордун баарына кайрылам. ГКМБнын балдары, силер деген мамлекетти коргойбуз деп ант бергенсиңер. Ошон үчүн бирдекени мындай тапшырма берсе торпок жолой сүзүп барбай, өзүңөр карап, тактап, анан иш алып барсаңар суранабыз. Бул жөн эле өтүп кетчү нерсе. Асман шаары жөнүндө кандай дейсиңер? Асман шаары салынбайт, бир тууган. Асман жөн эле авантюра. Мен тамашалап айтып коем да салынсын деп. Асман шаар эмес, балыкчы шаарын ошо оңдоп түзөп кетсе жакшы болмок да, мисалы үчүн. Же Баткенге барып коюш керек болчу мындай. Же Нарын жагына коюш керек болчу. Асман шаары салынбайт, бөлкүңөрдө көрүп койгула. Президент улам четин чыгарып атпай, Асман шаарын даярдаш үчүн эле, документтерин даярдаш үчүн 3-4 жыл керек экен депчи. Мен Астанада иштеп келгем, Астананы салыш үчүн эмне деген казак президенти аракет кылып араң салдым. Ошон үчүн деген ар бир нерсени иш менен кылышыбыз керек. Калп эле элди бетке кармабачы, алтыным. Эл биз менен билип алгыла. Биз эл мененбиз. Элдин көбүнүн азыр мындай эйфориясы тарап, уже мындай смута болгондо чаңдайт го, мисалы үчүн балчыкты эле чаңдатасың, анан бирок баары тынат, азыр уже тынып келатат. Кудай буюрса, ким экенин белинип турат. Ошон үчүн жала жапканды токтотуш керек. Андайды бизге кереги жок. Далил менен иштеш керек. ГКМБдын максаты эмне билесиңерби? Чек-араны коргош керек, анан чет элдеги тынчылыкты кылыш керек. Ар бир чет элдеги Кыргызстандын жаранын коргош керек. МВД эмне кылыш керек? Кыргызстандын ичиндеги коопсуздугун караш керек, ар бир жарандын. А биздин коопсуздугубузду карап атабы? Бул Наша тууралуу да айта кетейинчи. Нашада 2 статья бар да буларда. Бирөө жанагыдай колдонуу чеккен, экинчиси жанагыдай сатуу. Ошо колдонуу деген статьясын вообще алып салыш керек. Ал кереги жок. Нашаны жанагыдай чөнтөгүнө салып ийип, элестеткиле мына Кыргызстандагы 20 журналист болсо иликтөөчү, ошонун бирөө да Темирлаев деген иликтөөчүнүн командасы ошого жигине Нашаны салып атат. А мындай карапайым бирөөнү постава кылам десе элестетип көрдүңөрбү? Жөн эле барып тыгып туруп, салып туруп, күнөөнү мойнуна илет дагы МВДнын сотрудниктери. И түрмөгө камап салат. Мына жок дегенде азыр Кыргызстанда 5000 бала жөн эле ошо постава менен жатат. Нашаны салып салган, жакпаган иш аракети үчүн. Мындай жөнөкөй балдар. Дагы бир чеккен үчүн жатат. Ошон үчүн деген биздин мамлекетке албетте тынччылык керек, албетте өнүгүү керек. Бирок мындай багыт менен эмес, туугандар. Ошон үчүн ар бир нерсени азыр Умар жазып атат. Жөн эле үнү угулуп атабы, достор? Үнү кандай угулуп атат, айтып койгулачы. Ошон үчүн кыргыз элине дагы бир жолу кайрылып айтам, биздин кылып аткан иш аракеттин баары бүгүнкү могу жакын арада болуп аткан нерсе мамлекеттин пасттыгын, мамлекеттик машинанын пасттыгын көрсөтөт.
МВДда ГКМБдын балдары айтып атат Ташиевдин иштегенинчи. Көп сотрудниктер нааразы. Просто айта албайт да. Жумушуна байланыштуу айта албайт. Өзүнүн жумушунун кесипкөй адиси эмес. Биздеги жанагы чыгып кеткен Темир Сариев, кайсы паракор менен, кумтөр менен чыгып кетти. Андай болбойт, аларды камап, анан коркутуп, тыйналып. Кээ бирөө коркпойт, жатат. Болот Назаровду айтпадым, бир тууган Болот Назаровду алдынан да, астынан да, аркасынан да колдойбуз ал деген азыркы замандын токтогул сатылганы. Көптөгөн акындарды байкасаңар, могу революциядан кийин му бийликтерге өзүнүн жакшы же жаман позициясын билгизбей эле, анткени алар дагы пикирин айтканда мындай толуктап так этерин айта албай атат да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы. Ар бир кылынып аткан иштерибиз биздин. Жеке менин өзүм иштеримди алып бара беребиз буюрса. Моякта мен кайрылымды айтпадым, жала жапкан маңкурттаргачы. Маңкурттар маңкурт бойдон калат. Аларда эч кандай мындай пикир, ой, кандай иш алып барышты билбейт булар. Бүттү. Жашошу ошо маңкурттун оюнун тегерегинде эле болот. А мындай эки жакты карап, ойлонуп, мамлекет каяка баратат, кандай иш кылабыз дегенге мейлери жетпейт. Ошон үчүн ар бир нерсенин акыйкаты болот. Если кимде чындык болсо, ал чындык баары жеңет. Мисал үчүн бүгүнкү Акылбек Түмөнбаев президенттин кудасы кандай сонун сөздөрдү айтты. Бечара мындай чулдураса дагы, тиги кагаздагы 5 класстын баласындай окуса дагы, бирок Садыр Жапаровго аябай керемет ушундай, ушу жана жогорку кеңешти биз улуу трибуна деп коебуз, саясатта аралашып жүргөндөр. Ош жерден конкретно чукуй айтты. Садыр Жапаровго тегерегиңизди тазалаңыз, резюме көтөрүп жүргөндүн баары жалган деп, бүт жалган. Садыр Байкенин жанына азыр бүт аферистер, шылуундар, чайкамалар, бул Кудайдан жөө качкандын баары чогулуп алганда алдап. Ошон үчүн мен да кайрылып кетет элем Садыр Жапаровго. Тегерегиңизди тазалаңыз. Менмин деген мыкты жигиттер турат. Баткендин губернатору Алимбаев бала бакчадан бери паракор киши да. Алар айына $200,000 чогулткан. Бери жагы эле. Акылбек Жапаров эмне деген аферистти чайкаманын жанына тартып алды. Кана бир нерсени өзгөрттү, эчтеке өзгөрүлгөн жок да. Азыркы мынакей салык кодекси боюнча эмнени алып келатат? Рождаемость көп болуп атат деп айтып атат. Ал Европага салыштырып айтып атат. Бизде деген рождаемость көбөйгөндүн сравнениясы экономика жакшы дегенге жатпайт. Рождаемость көбөйгөндө ал могу кыргыздын каада салтында динге көп балалуу бололу деген түшүнүк менен көбөйөт. Европада эмес. Жашоо жакшы болсо тиги көп балалуу бололу деген аз кыргызда менталитетинде жок. Менталитетке так келбеген нерселер, диагноздарды кылып Садыр Жапаровду анга түртүп баратат да. Мынакей мен айтып атпайм, Садыр Жапаров да Facebook'та отурат. Айтып атам да, мынакей урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен да сизге жолукканда канча айттым эле. Бүт мындай коёндой окшош Сооронбай Жээнбековдун бийлигинде кетип баратасыз, сизди алдап алып баратат. Бүт алдап алып баратат. Мына биз оңолуп атабыз, өсүп атабыз, кетип атабыз деп. Андай болбой эле элдин азыр түшүнүгү бараткан жол эң туура эмес жолдо баратат. Мисалы үчүн Адахан Мадумаров деген саясатчы ал. Ошо кишини жамандатып, ошо кишиге сизди эметтирип койду, түрттүрүп. Ошон үчүн бардык нерсени кылып атканда кылдаттык менен, саясатта кылдаттык менен керек. Мисалы үчүн айтып атпайм, бул Болот Назаров акын да, бул деген геосаясат, акындарды
түшүнбөйт да, ошон үчүн түшүнбөгөн үчүн мээси киндиктен ылдыйт жайгашкан үчүн ошондой кылып атат дейм. Бул уят нерсе, өтө чоң уят, утулуш нерсе да. Ушундай шылдың кылган. Өткөндө айтсам да мына айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейби, араң турган көз эле чыгып кетти өзү эле дейт. Мисалы үчүн муфтиятыбызды уят кылды Максат Ажыны каматып, ал киши деген эмне деген анын артында мусулмандар турат. Жакшы көргөн шакирттери, жакшы көргөн устаздары бар анын. Мусулмандын арасында мисалы үчүн мен да намаз окуп, динге багынып, дин менен жашаганга аракет кылып жүрөсүң да. Бизге да абройго шек келтирди да. Мынакей мусулмандар ушундай риба берет депчи. Ошон үчүн деген келечек бийлик Кудай буйрса бизге келет. Бөркүңөрдөй койруп коргула. Могу 40-тан 50-ге чейин иш алып барабыз. Кудай буйрса мамлекетибизди эркин, эгемендүү мамлекет кылганга аракет кылабыз Кудай буйрса. Ал иш биздин бөркүңөрдөй көрүп койгула. Менмин деген мыкты балдар чогулган Кыргызстанда. Ошон үчүн азыр өз иштерибизди кыла беребиз Кудай буйрса. Мына биз Ташчекинг деген долбоорду негиздегенбиз. Ошонун негизинде ГСМ тармагында, электроэнергия тармагында, жол багытында өзүбүздүн иштерибизди алып барып элге ачыктап көрсөтө беребиз. Анан Кудай буйрса жала жапкан бул маңкурттарга кайрылайрым. Кыргыз элин бөлбөгүлө. Мынакей азыр бөлүп ар кандай видео роликтер жасап, бирөөнүн аброюна шек келтирип, бирөөнү бөлүп жарып, бул мамлекетти чөктүрүп атат. Жанагы үчүнчү күчтөр пайда болду деп айтып атпайбы? Үчүнчү күч жок, эки эле күч бар. Бирөө бийлик, бирөө оппозиция. Болду анан. Үчүнчү болсо эл таразылап баалап турат. Ар бир айтылган нерсени, кылынып аткан нерсени эл өзү баалап турат. Ошондуктан деген биздин кылып аткан иштердин баарын элибиз түшүнсө, ошо болду бизге. Анан могу маңкурт троллдорго, фейктерге артында адам да өзү, мисалы үчүн компьютер же бир программа жазбай эле да уялгыла, Алладан корккула. Эртең өзүңөрдүн үй бүлөңөргө ойлойсуң, бияка жазып койсом эчтеке болбойт, бирок айланып келип Алла Таалам башка жериңерден алат. Балаңардан чыгарат, алдыгы жала жаап, ар кайсысын жазып аткан. Аялыңардан чыгарат, апаңардан чыгарат, эжеңерден, карындаштарыңан, ар түрдүү тармактан чыгарып коет. Сен ойлойсуң, ушу менен мен бактылуу болуп кетем, көрүнбөй атам. Сени мен көрбөй элемин албетте. Кыргызстан көрбөй эле, бирок Алла көрүп турат да. Жанагы ушу сөзүмдү аяктап атып, бир устазым жана 10 шакиртин айтат да, 10 тоок берип келип, барып ушуну союп келгиле, Алла көрбөсүн депчи. Анан келет, баары союп келгенде бирөө эле сойбогон. Сурай баштасаң, бирөө айтат, мен деген сарайдын ичинен сойдум дейт, эмнеге караңгы, бирөө подвалдан сойдум дейт, бирөө тоонун артынан сойдум дейт, бирөө түн ичинде сойдум дейт тооктучу. Анан эң жана зээрлүүсү айтат да, сенчи эмне сойгон жоксуң дейт. Мен дейт, каяка барбасам Алла көрүп турат экен, ошон үчүн Алла көрбөгөн жерди тапкан жокмун дейт. Ошон үчүн маңкурттарга мен көп ар кайсысын жазып эмете бербейм, ошо жана тролл фейктерге жооп бергендечи, мен аларды маңкурт эле деп коем. Болду. Президенттин Фейсбукта байкасаңар, президент Ташиев ушулардын сүрөтүн коюп койгон аватаркаларына, жанагыдай аябай оозу калгыс сөгүнүп жазгандан кээде чочуп кетем, чынында Садыр Жапаров жазып атабы же Ташиев жазып атабы депчи. Ошон үчүн андай кылбагыла. Албетте Кыргызстанга ынтымак, биримдик каалайм. Ушул жерде мени 194 Кыргызстандын жараны көрүп атат. Баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Ушинтип менин оюм менен, пикирим менен бөлүшүп, колдоп, коштоп турганыңарга. Ошон жалпы ушул жерде отургандарга айтам, Кыргызстан өнүгөт, бөркүңөрдөй көргүлө. Өнүктүрөбүз Кудай буйрса. Алланын жардамы менен иш аракетти кыла берелик.
Анан Кудай буюрса Кыргызстан алдыга чыгат. Могу жерде Эрулан тууралуу жаздыңыз, карап көрөйүн, жетишемби ок. Өтүп кетти окшойт. Ошон үчүн Кудай буюрса парламентте да бир 20га жакын жакшы балдар келди, ошолор салымын кошконго аракет кылат деп мен ишенем. Парламент жөнүндө көп сурайт. Анан парламент жаңы эле келди, иштерин арасынан жакшылар чыгат. Мейгиле силерди урматтап, Тукунов Акжолтой Шакирбекович, Таш-чекингдин негиздөөчүсү. Достор, анан эмени да айтайын деп аткам. Могу менин каналыма подписка кылып, YouTube'да да Тукунов Акжолтой Таш-чекинг десеңер да подписка кылып, тууган уруктарда подписка кылып, подписчиктерди көбөйтө берелик, Кудай буюрса. Жакында чоң саясий кыймыл түптөбүз буюрса. Ошо менен иш алып барабыз.